Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокту Турсунбек Акун, мурдагы омбудсмен, акыйкатчы, келечекке жол деген кыймылдын дагы төрагасы жана жаңы кыймыл түзүп атсыңар, КДК. Консолидация жана диалог кыймылы деп. Консолидация жана диалог кыймылы, КДК. Орусчасы движение за диалог и консолидация. Мурдагы КДК болуп кеткен. Сиз менен биз түшпөдүк беле 90 40 жыл мурун. Мынау кече күнү президент ГКНБ'нин төрагасы ОКМКнын Камчыбек Ташиев башка жетекчилер жарандык коомдун өкүлдөрү менен 6 саатка уланган жыйын өткөрүптүр. Сиз да катышыпсыз. Айтып берсеңер, эмне болду, кандай болду, эмне чечим чыкты, ким эмне деп сүйлөдү? Эми кече чоң аябай жыйын болду да. 6 саат сиз айткандай ушу тынбай отурдук. Президент дагы, башкалар дагы, Ташиев дагы. Эми көрсө, жанагы Кемпироваттагы оппозициянын жыйыны өтпөдү беле. Ошо жыйындан кийин катуу бийликке сын болуп атпайбы? Түрдүү соцсеттерден, телевидениелерден оппозиционный башка. Ошолор азыркы бийликтин чындап эле бир намысына тийген окшойт да, ачыгын айтканда. Намысына тийген окшойт. Анан бир рейтингине дагы кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизип атат да. Эл ишенет экен да. Кээ бир оппозициянын өкүлдөрүнө ишенет экен, алардын айткан сөздөрүнө ишенет экен. Алар деле Кыргызстандын жарандары, белгилүү адамдар. Ошондон кийин кече президент өзү айтты, мен ошо менин демилгем менен, жеке демилгем менен бир жактуу гана айтып атышат бийликти. Кемпироват сатып ийди, анан тигинти, минти деп бизди жаманатты кылып атат. Ошону элге түшүндүрүп коюш үчүн региондун баардык ошо түштүк облустарындагы ошо жергет деген райондордогу облустардагы адамдарды чакырып, бүткүл саясатчыларды чакырып, анан ушу орой көз чарай бир сүйлөшүп алалы. Бетме бет отуруп сүйлөшөлү. Ошол Кемпироватка же тиякая барбай, бетме бет отуруп, бүт карталар менен силердин берген сурооңорго жооп берели да, ошону толук түшүндүрүп берели деп, Камчы Кыдыршаевич экөөбүз бүт өкмөттүн мүчөлөрү силерге келип атабыз деп айтты да. Мунусу эми мен ойлойм жакшы. Анткени президент ушунча убакыт бою өзү орун басары болуп, ошол тынбай ошо эл менен оппозициянын өкүлдөрүнүн баардыгы чакырган экен, бирок тилекке каршы ушул белгилүүлөрдөн Кеңешбек Дүйшөбаев келди, Мамбет Жунусабылов келди, Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөлөрү Бектур Асанов келди, Рита Карасартовалар келди, ушундай бир белгилүүлөр келди, бирок Азимбек Бекназаров менен Исмаил Исаковтар баягы Кемпироватка баргандардан алар келген жок. Кечүүнү соту болду окшойт. Исмаил Исаковтор сотко катышкан. Эми ошо бир жака кетсе керек да. Ал кишиге да мен сурадым. Эмне десем, мен жумушум болуп бара албайм деп койду. Сотто айткан жок. Азимбек Бекназаров болсо айтты, мен Эдил Байсалов башкарган жыйынга барбайм, айтып кой ошону деди. Айтып кой ошо Эдил Байсалов. Бирок мен кече айтайын десем, Эдил Байсалов башкарган жок, президент өзү башкарды. Анан кантип айтамын? Айтпай эле койдум. Келсе болмок экен анда. Эми Азимбек анан келип катышып, ал киши да жерди жакшы билет, сүйлөгөнү дагы. Анан бир эле жактуу болгон субай баягы. Мисалы Кемпироватта монолог болуп калды. Монолог да. Мен ойлойм, диалог мына кыймыл түшкөндө диалог. Өз ара мындайча айтканда сүйлөшүү, консолидация келүү, талаш тартыш кылуу, талаш тартыш болгондо тартышканда маңдайымда отурган жакшы да. Туруп анан президент кече 6 саат отуруп берди, ошондо Азимбек Анаркуловичпу, Исмаил Исаковичпу келип туруп бир бетке айтып ушундай болгондо аябай сонун болот эле да. Эми башкалар деле айтышты, бирок бул баягы эң негизгиси кече баягы анан граждандык коомдун өкүлдөрү келди. Ар кайсы ошол Ала Букадан, Аравандан, Ноокаттан, анан эмеден Аксыдан баягы талаш жерлерге тийиштүү. Мына ошол эле Габасай, Көксерек, Баястан, Уңгартоо, Акташ, Кара Белес, өзгөн жана Сузак районунун эмелерге өкүлдөрү келиптир, аксакалдар келиптир, жерди билгендер, жаштар. Кыскасы бир 300 чукул адам жык отуруп 6 саат эч жака чыкпай байнага отургандар болдук да. Мен ойлойм, бул ачык сөз болду. Анан улам суроолор кайталанды, улам майда чүйдө президент алмашып жооп берип атты. Тынбай жооп берип атты. Бирок көп нерселерди ачыкты. Көп нерсе ачыкка чыкты. Мына алардын айтканы боюнча азыр ошол жер эме турган жер, суу сактагыч турган жер ошо Кемпироватта 4170 гектар суунун алдында жатат. Эгер суу көтөрүлгөнүн кошкондо 5176 болот экен. Баягы 9800 горизонтал көтөрүлгөн. Азыр 4170. Ушулардын ордуна компенсация катары, алмашкан эмес, компенсация катары
Алар жанагындай жерлерди берген экен, 15 000 гектар жерди. Берген экен деген кандай? Берген да, пайдаланганга берген бизге. Мурда. Мурда, Советке 65 Союз убагынан бери берген, 65 жылдан бери берген экен. Анан ошол мына Алабукада, Арабанда, Аксыда ошол жерлер кимге тилекке каршы Өзгөн районуна берилбей, Кыргызстандын башка райондоруна берилип калган. Өзгөн районуна берилбей калган да, тилекке каршы. Башка райондорго берилген, ошол мисалы Кабасайга мисалы 12849 гектар жер берилген. Көксереке 105 гектар жер берилген. Баястанга 212, ушинтип болуп 15,5 миң гектар жер берген экен. Компенсация катарында. Бул алмашкан эмес. Компенсация катарында берилген. Компенсация дегенде пайдаланып тургула деген мааниде. Баягы алган биз баягы суу сактагычта пайдаланып атабыз. Ошонун ордуна Сунун алды калган жер жер үчүн үчүн пайдаланып тургула деген. Жегиттер жерди берген экен. Эми ошол жерлерди бийлик деле ою жакшы. Мен ойлойм, президент дагы Камчы Кыдыршаев дагы бир жерди сатып ийди, же элге чыккынчылык кылды. Жана кээ бирлер айтып аткан сыяктуу. Же мындай элге да эмет кылды, жерди көздөн далда кылып сатып ийди дегенден алыспын да. Кечээ экөө жүрөгүнүн таза экендигин билдирип, анан айтат, эми ушу жерлерди дейт, азыр Өзбекстандын картасында турат дейт. Ушу жерлердин баардыгы 15 000 гектар жердин бар. Анан жер алдындагы 4 000 бирин 70ке, 19 000 гектар жер, 19,5 миң гектар жердин баары Өзбекстандын картасында турат. Ушуну өзүбүзгө толугу менен каратып алалы. Картаны өзгөртүп. мына дүкөндө сатылып аткан карталарда кандай? Алар анчалык чоң карта эмес, билинбейт го анда. Алар билинбейт да. Кыскасы булардын айтуусу боюнча биз картаны көргөн жокмун мен. Картаны карабайсыңар дейт, эми ал башка маселе. Сурооңузга жооп берейин кийин. Азыр булардын айтуусу боюнча ушу жерлердин баардыгы, мен айткан жерлердин баардыгы Өзбекстандын картасында экен. Эгерде азыр сүйлөшүү болсо, мыйзам жолунда дейт, президент айтты, Камчы Ташиев да айтты, муну жөн эле соглашение кылбайбыз дейт, мыйзамды кабыл алабыз дейт. Тигилердин парламентте мыйзам кылат, биз да мыйзам иретинде бекитип алалы дейт, ушул жерлердин баарын. Кайталангыс кылып, эч ким буза албай турган кылып, анан биротоло алар бизге өткөрүп берет, картасын бузат дейт. 19 000 гектар жер толугу менен бизге өтөт дейт. Анда жанагы кээ бир сын айткандар мынтип айтып атпайбы? Алмаштык деп атат, өзүбүздүн эле жерге өзүбүздүн жерди алмашып атыппыз деп. Андай болгондо, ошол жана 60-ынчы жылдардан тартып 80-чы жылдарда курулду да жанагы Кемпирабад, Ошол кезде, эми ал кезде бир мамлекет болчу, мындай өтө деле эмелер болгон эмес, юридикалык жактан болгон эмес, бирок ошол жердин эсебинен, суу басып калган жердин эсебинен мына жерлерди силерге беребиз деген Өзбек тарап. Ошол жерге кыргыздар жашап калган, анан бул дайыма эле биздин жер болгон деп эсептейт. Ушундай да. Биздин жер экен деп эсептеп келебиз. Даже Камчы Кыдыршаев кече айтты, даже президент айтты. Уңгар тоonu болобу, башка тоonu болобу, бул биздин жер деп эсептеп келген бизде. Дунга каксыда, Уңгар. Чындыгында картада тигилет экен. Картаны көрсөк тигилет экен дейт. Азимбек Бекназаров болсо айтып атат, жок бизде деп айтып атат. Ал картаны көрдүбү, көрбөдү билбейм. Ал биздеги эле жер деп тигилер калп айтып атат, аны айтып атат да. Бирок чынында эле аны үчүн жанагыдай аябай так жана топографический деп коет, ошондой карта керек да. Андай элдин колунда жок, кантип. Эми эгерде бийликтердин президент менен тиги Ташиевдин айтканы чын болсо, сиз айткандай чын болсо, эгер аны биздин толугу менен биздин территорияга өтө турган болсо, баягы кызыл болуп, бул чоң жеңиш да. Кандай дейсиз? Бул жакшы нерсе. Буга чейин биздин жетекчилер айтты, эмне үчүн буга чейин эмне үчүн силер чечесиңер, кое эле турбайсыңарбы? Эмне силерди бирөө шаштырып атабы деген суроо берди. Анда Ташиев да президент да мынтип айтты. Буга чейинки жетекчилер тилекке каршы чечип койгондо биз башыбызды оорутпайт элек. Бизди эл чеч деп атпайбы? Эртерээк чек араны чечкиле. Согуштун баары ушул чек арадан чыгып атат. Балек кан төгүлүүнүн баары чек арадан чечкиле деп өзүңөр талап кылып атпайсыңар. Анан биз мурдагылар, аталарыбыз, мурдагы жетекчилер чечпей кеткен чек араны чечип кетели. 5 жыл иштесек дагы 5 жыл иштесек чечип кетели деп аракет кылып атабыз деди. Мен ойлойм мунусу аргументтүү да. Биз баардыгын, удардын баарын өзүбүз алып атабыз да. Чечпесе дагысын да айтылды, эмне үчүн чечпейсиңер деп. Чечпесе эмнеге чечпей атасыңар деп. Дагы сындап атпайбыз. Мына мен эмеге барып келдим, аны өзүнчө айтайын. Баткенге чейин барып келдим. Мына айттырды. Президентке, Ташиевке айтып коюңуз. Чек араны чечмейинче бизге гуманитарный помощтун дагы башканын дагы керек. Эртең эле бүгүн оңдоткон менен эртең кайра талкалайт. Анын кереги эмне? Анын кереги чек араны чечсин айланайын. Сиз эми ак үйгө кирип чыгып жүрөсүз деп айттырды да. Ошон үчүн буларды баягы эмне чечип атасың деп күнөөлөгөн болбойт. Чечип аткандын өзү чоң нерсе. Президент дагы,
Камчы Кыдыршаевичтин дагы ошол мурдагы жетекчилер чечпей кеткен нерсеге батынып, жаманаттуу болгонуна карабастан, саткын деп аталганына карабастан чечип атканы бул жакшы нерсе. Эгерде алардын айтканы чын болсо, мен дагы мисалы айтып атам, бирок картаны көргөн жокмун. Кече күнү көрсөткөн жокпу карталарды? Карта көргөздү эмеден, бирок картанын өзүн карагыла дейт. Бир эмеде дүкөндө жок да карагыла дегендей. Ошол жерде турат экен, карта жатат. Эми аны барып ошолордун көзүнчө картаны карап отур. Ал картаны караш үчүн убакыт керек да. Аны бүт изучать этип, картаны түшүнгөн адам түшүндүрүп турабы? Ага бир бери дегенде бир 2 күн убакыт керек. Жок дегенде бир 2 саат убакыт керек да картаны караш үчүн. Аны караганга, картаны караш үчүн ага статус керек. Анчы комиссиянын мүчөсү болсун керек. Демаркация, делимитация боюнча. Же болбосо ошону статус алсын. Же болбосо колуңан кагаз беришинге картаны сиз айткандай аны бүт Жанагыдай топографиялык картаны көрүш үчүн допуск керек. Ага туура айтасыз. Жөн эле мисалы президент кече айтат, эми карабайсыңар мына ким силерди киргизбей тыюу салып атат дейт. Анан мен айттым. Ар кимге эле картаны мына урматтуу президент. Мына мен барайын десем буларын көрсөтөбү. Мен эмне статусум бар? Член комиссия эмесмин. Допускуң жок. Эмнеге сен келдиң? Сен кимсиң деп айтпайбы? Анан мен кире албасам, башка адамдар кантип мисалы эметалды? Мен белгилүү адам, мен өзүм кире албасам. Деп анан Бөрүбаев, Назырбек деген аксакал киши бар экен, ошо карталар жакшы билген. Анан жазып алдым, айланып бериңиз телефонуна. Эми мен келейин. Бир көрсөтүп бериңизчи деп жазып алдым. Мен бир жака кетип атам, анан келейин көрсөтөйүн дейт. Мына мен аны тааныйм. Мен ак үйгө кире алам. А башкалар ак үйгө да кире албайт да, тосуп атат да. Анан ошон үчүн кичине айткан сөз менен жасай турган иш кичине эме болуп калып атпайбы, туурабы? Карапайым адамдарды дагы допуск кылыш керек. Мүчө болсун комиссияга. Анан бүт баарын ошон үчүн мен кече айттым. Мен эле эмес, жалпы адамдар айтты. Анын үчүн жалгыз эле Камчыбек Ташиев эмес дедим мен. Камчыбек Ташиев иштеп атат. Патриот. Көп иштер жазады бак. Тиягына жүгүрүп атат, бияна жүрөт. Бирок жалгыз дарак бак болбойт дегенде жалгыз Камчыбек Ташиевди коюп койбой, ошол картаны жакшы билген, патриот, чек араны жакшы билген аксакалдар бар, саясатчылар жүрөт. Тим эле бөжүрөйт. Тим эле Санжираны айткандай айтат да. Ошолордун баарын кошуп, айланасында кошуп, анан кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошондой кылбайлыбы? Улуттук кеңеш түзсөлү деп мен мына бул жерде катты сизге көргөздүм азыр келгенде. Мына ушул жерде президентке 6-7 кат жаздым мына. 2 жылдан бери. Урматтуу президент Садыр Нуржиевич, сиз эл тарабынан 80% шайландыңыз. Элиңиз карап турат. Ак кара дей оппозициянын өкүлдөрүнөн дагы, улуттук күчтөрдөн дагы, коомдук саясий кыймылдын өкүлдөрүнөн дагы баардык мен патриотмун деген, мындайча айтканда кызыктар адамдардын башын бириктирген бир диалог түзүп, ошол тегерек үстө өткөрүп, бүт чек ара маселесине тийиштүү адамдарды кошуп, ошолор менен биргелешип чечсеңиз, ушул алекеттин баары болбойт эле. Момундай чыр чатак болуп, оппозиция барып Кемпирабадка өзүнчө жыйын, сер буякта өзүнчө жыйын өткөрүп, момунтип чыр чатакка барбайт элек. Андан көрө ушундай кылсак жакшы болот эле. Мына бүгүнкү жыйын жакшы, бирок бул жыйын кеч болуп калды. Эми мындан кийин да ошондой жыйындарды өткөрөлү, данакер бололу. Керек болсо биз дагы ошол биздин диалог жана консолидация кыймылы ушундай бир диалогду уюштурганга биз жардам берели деп айтайын десем, сөз бүтүп калды, анан сөз бербей койду. Мисалы айта албайсың, ал жерде көп киши. Жанагы эменин жыйыны болбоду, Чыңгыз Айдарбеков жетектеген комитеттин эл аралык маселе, жанагы коопсуздук деген боюнча. Ага да карталарды алып келбептир да, документтерди, келишимдерди бекитиш керек деп. Анан ал өзү каршы добуш бериптир, анан кетип атпайбы эмеден жетекчиликтен. Эгерде ошондой комитетке деле жанагы карталарды алып келип көрсөтүп, мейли тил кат алып алсын, жайылтпайбыз дегендей жанагы купуя сыр деп айтса, чын эле жана топографиялык карталар советтик мезгилден тартып купуя сыр. Бирок азыр интернет ушундай өнүккөн, ал жерде чоңойтсоң жана Google баары көрсөтүп атпайбы анын баарын? Туура айтасыз. Анын баарын көрсөтүп атат. Ошентсе комитетте да чыр чыкпайт эле да. Документтерди алып келип көрсөтсө. Эми үчүн аякка көрсөткөн эмес, парламенттик комитетке алып келбей атса. Ооба, сурооңузга жакшы. Кече Капстанда Чыңгыз менен жолугуп калдым. Дагы бир мен таанаган мурдагы иштеген жигит экөө Капстан жолугуп калып, анан чакырып айланайын десем, эмне болду, сен бүгүн кызматтан кетирди байке дейт. Эме боюнча, регламент боюнча 50 добуш керек эле, 42 добуш менен кетирип салдым мыйзамсыз дейт. 42 добуш менен деп айтты. Эми акыл, ал башка маселе. Анан эмне болду эле, кандай болду, иним эмне болду, чынын айтып берчи деп. Баягы 2 мүнөттөй сүйлөшүп алдым, кечимде.
байке менин колума документтерди бериш керек да. Мен комитеттин төрагасы болгондон кийин мага бүт баардык документтер мен ишенишим керек. Ооба. Бизге тиешелүү документтерди толук бербей коюп атпайбы дейт. Эгерде биз тиешелүү документтер бергенде мен өзүмдүн өлкөмө каршы чыгамбы дейт. Мен документ берген жок. Ошон үчүн каршы добуш бердим, анан кол койбой атам дейт. Бирок документтерди бербей койсо күн тартибине да киргизбей койбойбу анда? Анан аны мен айткан жокмун. Бирок сизге туура айтам, мен эгерде ошол жерде отурган 10 депутаттын баары катышкан, 10 член комитеттердин комитеттин мүчөлөрүнүн баардыгы принципиалдуу болуп, эгер документтер толук болбосо, биз толук болмоюнча комитеттен карай албайбыз деп койгондо, момундай чыр-чатак болбойт эле. Анда комитеттен алып келип документтер кайра карап, кайра кол коюп коюп берет. Ошон үчүн мына бийлик дагы комитетке бир документтерди алып чыгарда, бүткүл баягы эреженин баарын сактап, документтердин баарын камсыз кылып, депутаттарды ишендирип, анан ошондой аракеттер кылыш керек. Бул жерде дагы аткаруу бийлигинин өкүлдөрү чоң катага жол берген. Бирок комитеттин өзүндө да ката кетип атат да. Жанагыдай комитеттин 14 мүчөсү бар экен. 14 мүчөнүн 10-у катышыптыр. 10-унун 6-ы макул деген добуш бериптир. Комитеттин мүчөсү өзү каршы болсо дагы катышкандардын 10-унун, мен билбейм регламенти кандай экен, жалпы мүчөлөрдүн көпчүлүгү болуш керекпи же катышкандардын көпчүлүгү болуш керекпи? 10 катышкан мүчөнүн 6-ы көпчүлүк болуп атат. Алар чечкенден кийин комитеттин башчысы каршы болосуңбу, болбойсуң, баары бир кол коюш керек. Негизи ошондой болуш керек. Бирок башында карап атканда силер документтерди берген жоксуңар, биз муну карай албайбыз деп күн тартибине киргизбей койсо болмок. Ошол жакшы болот эле, ошол жакшы болмок. Ошон үчүн мына Хайдарбековго кол койбогондон байланыштуу чыр дагы азыр коомчулукта аябай ырбап кетти. Эл дагы ошо туура түшүнгөндөрү да, туура эмес түшүнгөндөрү Чыңгыз Айдарбековдун аракетин баалап атат, аны мындай баатыр катары эсептеп атат. Ошондой ал жигит дагы өзүнүн баягы принципиалдуулугун көрсөттүм деп эсептеп атат, ачыгын айтканда. Ошон үчүн мунун баардыгы ошо аткаруу бийлигинин документтер даярдаган адамдардын катачылыгы. Документтерди толугу менен бериш керек, депутаттарды нандырыш керек. Мындан кийин да сабак болуш керек болчу. Ошон үчүн мына аппарат дагы мындай бүт аткаруу бийлиги бир эмени эметкенге өтө маанилүү. Мына илгери өзүңүз билесиз, ошо Турдак Нусубаевдин убагында, Исхак Разаковдун убагында мына документтердин баары незыблемый даярдалчу да туурабы. Алдын ала таратып берчү, бир 10 күн, 12 күн мурун, 2 жума мурун бүт таанышып, даярдап, бүт баары документтердин бирде катасы жок, алдын ала айтып, ишендирип, анан бүт даяр болгондон кийин анан карачу да. Азыр болсо анан баягы шашып пушуп эле анан арттан түшүп анан бул мына акыры ушундай жаман натыйжаларды берип атат. Мына азыр ушул Кемпирабадтагы оппозициянын баргандыгы, кечеги болуп аткан кайым айтышуу президент менен катышкан. Кайым айтышуу болдубу? Эми кайым айтышуу катуу эле болду да. Катуу. Кандай, кайсы жерден? Эми биринчиден президент сын көз менен катуу замечание кылды. Биринчиден кыйкырбай отургула, кол чаппай эле койгула. Мени мактабай эле койгула, жамандабай эле койгула. Кол чабат да кээ бир жакшы. Мындай кээде мындай мыскылдагансып кол чабатты. Кээде сындап кол чабат. Кыйкыргандар эмне деп кыйкырышты? Эми туура эмес кыйкырды. Силер туура эмес кылып атасыңар деп бирин экин кыйкырганда толук эмес, хор эмес, бирин экин кыйкырганда. Бирок президент айтты, бул жерде келип алдыңарбы? Татынакай кыйкырбай, колуңарды чаппай отургула деди. Анткени канчалык сындагандарга, баягы оппозицияны сындагандар, колдогондорго оппозиция кол чабат ал жерде. Бийликти колдогондорго бийлик кол чабат. Эки тапы. Анан президент айтты, эми токтоткулачы айланайын. Анан оппозициянын кээ бир өкүлдөрүнө айтты, жөнөтүп турбайсыңарбы? Күлбөй, шылдыңдабай, сөмөңөрдү көрсөтпөй деген сыяктуу мындай сөмөй деген жок ба, ушундай айтты. Анан ким болсо, алар болсо айтты, силер туруп алып бизге команда бербегиле, эметпегиле. Ким айтты? Тиги Ташиев айтты. Кээ бир мына оппозициянын өкүлдөрү деп фамилияларын айтып, ошол мына барып алып туура эмес маалыматтарды эметип, элдин колтугуна суу бүркүп, бир аялды чыгарып алып, көчөдө эчтеке билбеген балалуу аялды чыгарып алып, аны ташыйп мени жамандап атат. Мен аны бүгүн чакыртам, тиешелүү жазасын алат. Эми тиешелүү мыйзам алдында жооп бериш керек деген сөздөрдү айтты. Ал айтты эле, анын өкүлдөрү, аны жактагандар чыгып алып, сиз антип коркутпаңыз. Коркутканга эмеңиз жок. Антип ал өзүнүн пикирин айтып билдирип атат, өзүнүн пикирин деп алар айтышты. Анан тилекке каршы оппозициянын бир топ өкүлдөрү ушу жарымына 3 саат өткөндөн кийин эле бир тобу кетип калышты.
Аха. Аягына чейин отурган жок. Андан Ташиев айтты, эми мына биз чакырдык, президент болуп отурабыз баарыбыз. Орой көз чарай ачык сүйлөшүп алалы дедик эле. Анан мына баары кетип калды, көбү кетип калышты. Буларга көрсө Кыргызстандын тагдыры, элдин тагдыры, жердин тагдыры кызыктырбайт. Буларга өзүнүн гана кызыкчылыгын кызыктырат деген замечание кылды. Анан кээ бир оппозициянын өкүлдөрүнө сизди мен билем да, оппозицияда жүрөсүз да. Оппозиция кыласыз. Билесиз, сиздин оюңуз жакшы эмес да, деди. Ал айтат, силердин эле оюңар жакшыбы? Мен деле билем, мен оппозициямын. Силердин оюңар жакшыбы? Силер жерди сатып атпайсыңар деп ал чыкты. Мына ушундай кайым айтышчылар. Анан баягы жерлерден келгендер бар экен, айыл өкмөттөрүнөн келгендер. Ошонун бир тобу баягы айыл өкмөттө курултай өттүр, жер боюнча. Курултайлар өтүп, Кемпир абад берилбесин деген чечим чыгыптыр. Ошону окуп беришти бир тобу. Ар кайсы баягы айыл өкмөттөрүнөн келгендер ошолорду окуп берди. Биз элдин чечими ушундай, Кемпир абад берилбесин, 4170 гектар Өзбекстанга өтпөсүн, биз каршыбыз деп окудук. Алардын бийлик чакырганбы, же бийлик чакырып келип алып жанагындай айттыбы? Эми ал жерде ачыгын айтыш керек, көбүнчө мындай оппозиционный көз караштар көп айтылды, сындар көп айтылды. Бербеңиз, берсек бул чоң чатак болот деп ошо катып. Бирок президент менен Камчы Кыдыршаевдин түшүндүргөнүнө караганда, алардын бир жаман ою бар, жерди сатканга аракет кылып, же бир ошондон бир пайда таап, бир чоң акча алып, миллиондогон доллар алып, ошондой деген ой жок экендигине мындай жүрөгүнөн ишенип турабыз да, ачык. Ишенич пайда болду. Кечегенде жыйын пайдалуу. Бирок ал жыйынга даяр эмес адамдар келди да. Ачык анан ойлору жамандар да жок эмес арасында. Баягы эптеп баягы ошондон бир пайда алып калыш керек, элге көрүнүп калыш керек баягы өзүн деген болду. Ушундай жок. Пиарга. Анан эң негизи жаман жери ошо оппозициянын көбүрөөк өкүлдөрү, көрүнүктүү өкүлдөрү аягына чейин отуруп, 1-3 саатка чыдады да кетип калышты. Биз аягына чейин эл аягына чейин отурду. 1-2 оппозициянын өкүлдөрү аягына чейин чыдап отурду. Мисалы жана Кимдер? Мисалы жана Улукбек Маматаев деген жигит отурду. Аягына чейин чыдап. Анан дагы ким отурду? Жанагы Айбек Мусулманкулов деп дагы азыр мурдагы Таластын губернатору болуп түшкөн жаш жигит бар эле, ошол отурду. Дагы 1-2 мындай белгисизирээктер отурду. Бирок белгилүүлөрдүн баардыгы кетип калышты. Белгилер деген Бектур Асанов кетип калдыбы? Мамбет Жунус Абылов, Бектур Асанов кетип калды. Дүйшөбаевтар 3 сааттан кийин Дүйшөбаев кетип калдыбы? Рита да кетип калды. Рита Карасартова. Эми бирок мындай караганда, ошол эми мен алар кетеби кетпей өзүлөрү билет. Бирок мен мисалы мен деле жумушум толтурат. Бирок аягына чейин биринчиден бийликти сыйлап коюш керек. Экинчиден ошо маселе аягына чейин кандай чечилди? Бир жыйынтык болуш керек да. 6 саат отургандан кийин бир жыйынтыкка келиш керек да, туурабы? Же бар, же жок деген. Ошо жыйынтыкка чейин бир отургандан кийин ушунча күч менен сүйлөшүп аткандан кийин бир жыйынтыкка келиш керек да. Анан жарымы жеткенден кетип калгандан кийин эмне деп ойдо калабыз? Анда буларга мамлекеттин кызыкчылыгы кызыктырбайт окшобойт деген пикирде калат экенсиң да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Мына Ташиев да айтты. Эгерде булар өлкө үчүн күйө турган болсо, мамлекет үчүн күйө турган болсо, анда аягына чейин калып сүйлөшөт эле деген сөзүн айтты. Мен ойлойм, негизи балким андай ойлор жоктур. Оппозициянын балким жумуштары бардыр. Балким бир сот болуп калгандыр, балким бир иш чыгып калгандыр. Туура аларды күнөөлөй албайм. Бирок ошондо анда түшүндүрүп коюш керек. Мен ушинтип аттым эле, кечирип койгула деп түшүндүрүп айтып кетсе башкача болот. Ошон үчүн мен билбейм эмне кеткенин. Бирок менин жеке ошол жерде отурган саясатчылардын баягы мындай жаш өтүп калган адамдар биз ошондой ойдо калдык, ачыгын айтканда. Баягы менин пикирим, мен кечирим сурайм, конечно, бирөө күнөөлөп алсам. Бирок ошондой ойдо калат экенсиң да. Ушундай жыйындарды эмне үчүн мурда өткөргөн эмес, ишендирип, элди ынандырып, анан мына биздин жаман оюбуз жок, мына андай болсун дегендей маанайда. Мына ошо эгер ушундай жыйындар, Нары мырза, эгерде мурда 2 жыл мурун, же 1 жыл мурун президент шайлангандан кийин кайтап жарым жыл макул ал киши иштесин. Жарым жылдан кийин ушундай биз жана мен жазбадымбы каттарымда. Биз жазган боюнча, өтүнүч боюнча диалог кылып, оппозиция менен сүйлөшүп, тегерек столдорду өткөрүп, ушу чек ара маселесин чогуу талкуулап, бүт комиссияга кирип, ошолор менен кеңешип иш кылып, бүт талаштуу маселелердин баарын ачык талкуулап, коомчулукка алып чыгып, ушундай кылганыбызда кечегиндей чырдын бири да болмок эмес. Президентибиз азыр чын деле баягы мындай жактан сыйга татып, аябай чоң кадыр баркка коготор ээ болуп, мамлекет башчысы катары 80% еш эле адам катары отурмак. Ал эми кечээ болсо мына ушундай диалогдун, ушундай сүйлөшүүнүн, биригүүнүн жоктугуна мына кечээ 6 саат бою кайым айтышканга чейин бардык. Президенти менен жөнөкөй адамдардын кайым айтышуусу жөн эле чыккан жок. Бул ошол бийликтин күнөөсү. Бийлик ошого жеткирип койду. Ажырым болуп кеткен. Ажырым.
ажырым аябай чоң. Эми ошо биздин жана консолидация диалог кыймылы, сиз айтып аткан биз жаңы эле түстүк бир 3 жерде. Ошол бир данекердик ролду аткарып, ошо бийликтин өкүлдөрүн да чакырып, оппозициянын өкүлдөрүн да чакырып, патриот адамдарды чакырып, калыс адамдарды да чакырып, анан ушу могу эмеге кол койгонго чейин, ошо Шавкат Мирзиёев келгенге чейин өз ичарабызда ошону талкуулап, анан мейли телефонду алып салалы, мейли камераны киргизбейли, жабык ишинде кыскасы бир эмеге келишибиз керек. Кече келген жокпуз. Мунасага келген жок кече. Элдин жарым ишенбей. Эшикке да чыктым, эшикке аксакалдар менен сүйлөшсөм, кээси айтты, мен бир аз түшүндүк деди. Кээси айтат, бизге аябай нааразыбыз, элге айта барабыз деп айтып атат. Значит, ар ким өзүнүн көз карашында калды. Аягында президент кол көтөрүптү, кимге көбүрөөк түшүндүрдү. Көп киши кол көтөрдү, макулбуз депчи. Бирок азыраак кишилер каршыбыз деди. Бирок чынында эле баягы өңдү көрсө 100 тайыт болуп атат. Бирок чынында эле жарым адам ишенди, жарым адам ишенбей өзүнүн көз карашында калды. Эми бул деген мунасага келе алган жокпуз да. Биздин максат бийлик менен граждандык коом, оппозиция мунасага келиш керек, диалогко келишибиз керек. Анын үчүн убакыт керек. Значит, кеч болсо да башталды кече, жакшы нерсе. Эми биз ошону уламдан күчөтөлү. Улам жолугушууну мына биздин кыймыл, келечекке жол кыймылы, мына сиз менен канча мониторинг кылып былтыр ошо келечекке жол кыймыл берип шайлоо убагында 21 партиянын 19-ун бир мунасага келтиргенбиз. Мораторийге кол коюп, келишимге кол коюп, баягы эмеге келишимге кол коюп, анан ошо бир шайлоону таза өткөрөлү деп эсиңизде барбы? Сизден да сүйлөгөнбүз ушул жерде. Бизде тажрыйбабыз бар. Ошентип бүт азыр бийлик менен оппозициянын өкүлдөрүн чакырып, аларды тегерек столго отургузуп, ушу именно чек ара маселесин талкуулап, талаш жерлерин талкуулап, бир мунасага келишибиз керек. Эгер келбесек, анда оппозициянын өкүлдөрү, нааразы болгон тарап барат, коомдук пикирди таратат, өздөрүнүн оюнда калат, анан элди көтөрөт, анан башаламандык болуп кете турган коркунуч бар. Мына азыр 3 революцияны болду, 4-үчү дагы башаламандык болуп кете турган, кече айттым ачык. Урматтуу президент, сиздин мурдагыдай рейтингиңиз жок. Улам барган сайын сиздин элдин назары кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр бир азыр көпчүлүк, кандайдыр бир элдин баягы жоон катмары колдоп атат, бирок кандайдыр бир деңгээлде назар түшүп кетип атат. Ошон үчүн ушунун баарын токтотуп калыш үчүн мүмкүн болушунча эл менен сүйлөшүш керек, диалогко барыш керек, мунаса табыш керек, эл менен түшүп асмандабай жерге сүйлөшүш керек. Улам мурдагы жолуккан кандай болсо ошондой болуш керек. Ачыгын айтайын, мурда биз менен мени менен кабыл алып сүйлөшүп жүрүшчү президент акыркы убактардан 1 жылдан ашуун убакыттан бери президентке кирүү дагы бир топ оор болуп калды. Эми балким убактысылар жок, билем, түшүнөм. Бирок мен өзүмдүн жеке пикирим үчүн кирейин деген жокмун да. Мен бир жумуш сурап, же бирдеме сурап, жеке кызыкчылыгымды чечейин деген жокмун да. Мына ушулардын баарын алдын ала айтайын деген, мына ушундай болбосун деп, мына ушундай башаламандык болбосун деп айтайын десем уккан эмес. Мына азыр эми өздөрү ушундай оор абалга келип калды. Тилекке каршы. Бизде 2 мүнөттөй калыптыр убакыт. Бизге бөлүнгөн убакыттын кандай деп ойлойсуз, эмне болот бул маселе боюнча? Эми бизде оппозициянын кээ бир өкүлдөрү да бар экен тилекке каршы. Ошол эми ушул бир бийликти алмаштырабыз. Башаламандык болсо да бийлик келет, булар жарабай калды. Эки дос жарабай калды. Бийликти алмаштырабыз деген да ой жок эмес тилекке каршы. Мен ойлойм, эки дос деп айтабызбы, президентче Ташиев деп айтабызбы, булар элге керек. Булар патриот, эл тарабынан шайланган инсандар, президентибиз. Анан керек, бирок президент дагы, Ташиев дагы, башка өкмөттүн жетекчилери дагы лучше поздно, чем никогда дейт. Азыр кеч болуп кете элек да, элге түшүп, асмандан ылдый түшүп, эл менен кеңешип, кесип, баягы өзүнүн кемчиликтерин мойнуна алып, кетирген кемчиликтерин мойнуна алып, керек болсо ошол кетирген кемчиликтерин ачык айтып, азыр эл менен сүйлөшүш керек. Дагы кеч эмес. Эл дагы ишенген катмар, жоон катмар турат. Бирок улам алдынан эме кетип атат, ачыгын айтсак, ишенич аябай катуу кетип атат. Мен эл арасында жүргөн адам катары айтайын. Ошон үчүн ушуну бийлик угуш керек. Мен сиздердин Назар Ньюс каналынан, сайтынан ушул кайрылуу иретинде айтып коеюн. Муну тууган күйдүрүп айтат дейт, душман сүйдүрүп айтат дейт. Мен азыркы президентти колдой берем. Улам эле бир президенттин алмашышы мен же бийлик алмашып, бизде тополоң болушун каалабайм мен. Ошондой. Мен аксакалдык. Рахмат. Сизге бизде конокто мурдагы омбудсмен
Турсунбек Акун болду. Азыр сиз түзүп аткан кыймыл КДК, консолидация жана диалог кыймылы. Орусча движение за диалог и демократию. Мына ушул кыймылдын аркасы менен бир ортомчу болуп, диалог, бир данекер бололу, эки жакты бир тегерес отургузалы деген чоң максатыбыз бар. Бир кезде ДДК чоң кыймыл болгондо билесиз. Сиз менен биз КДКга кирип, Кыргызстан демократиянын аралчасы дегенге жеткиргенбиз, туурабы? Анан бизде азыр только тынчтык керек бизге. Мына мен эмеге барып келдим, Лелекете баарына барып келдим. Эл айтып атат, эң биринчи маселе, бир эле маселе чек араны чечкилиши дейт. Стабильность керек бизге. Элдин турмушу жакшы дейт. Бизге стабильность керек дейт. Ал үчүн чек араны чечип бергиле дейт. Болду. Башка эчтекенин кереги жок дейт. Рахмат. Сизге саламат болуңуздар.